Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Москвада мекендештеринин колунан ажал тапкан жаш жигит Нарында жерге берилди. Россияда киши колдуу болгон кыргыз жараны Кичи мекенинде жерге берилди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жакындарына таянуу менен жазды. Маалыматка ылайык, каза болгон 17 жаштагы жигиттин сөөгү 26 мартта Нарын облусунун Жумгал районундагы Кызыл Жылдыз айылында жерге берилди. Эскерте кетсек, 22 мартта полиция бөлүмүнө Подмосковный бульварындагы үйлөрдүн биринин жанында эс учун жоготкон адамдар жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге полициянын кезмети жөнөтүлүп, 2 кыргыз жараны бычакталган абалда табылган. Алардын бири 2005-жылы туулган жаран, дарыгерлер баргыча эле каза болгону аныкталган. Ал эми экинчи жабырлануучу ооруканага жаткырылган. Окуя болгон жерден көзөмөл камерасынын жазуусу каралып, айрым буюмдар табылган. Бул факты боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 105 беренеси, башкача айтканда киши өлтүрүү беренеси менен 30-105 беренесинин, башкача айтканда 2 андан көп адамды өлтүрүүгө аракет кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка тиешеси бар адамдар аныкталып, полицияга жеткирилген. Кармалган 4 адам тең 2003 жана 2002 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жарандары. Ошондой эле алардан пневматикалык тапанча жана бычак табылган. Булак Назар Ньюс KG. UFC. Джастин Гейджи акыры Кыргызстан тууралуу билдирүү жасады. UFC уюмунун америкалык мушкери Джастин Гейджи социалдык тармактагы баракчасы аркылуу аны жапа-тырмак колдогон кыргызстандыктар тууралуу билдирүү жасады. Колдооңуздар үчүн рахмат деп кыска билдирүү жазып, Кыргызстандын желегин койду. 19 мартка караган түнү Лондон шаарында UFC 286 турнири болуп өткөн. Анда Джастин Гейджи менен Кыргызстандан кеткенин айткан Рафаэл Физиев кез келген. Бул беттештин алдында кыргызстандыктар америкалык мушкерди социалдык тармактан колдоого алышкан. Беттеште калыстардын чечими менен Джастин Гейджи жеңишке жеткен. Көпчүлүк кыргызстандыктар ага Жаасын Кенжебек сыяктуу кыргыз ысымдарын коюшкан. Булак Супер KG. Талиптер Балх губернаторунун өлүмүнө тажикстандыктарды айыптады. Талибан кыймылы Ауганстандын Балх провинциясынын губернатору набыт болгон кол салууга Тажикстандын жарандары болгон Ислам мамлекети тобунун согушкерлери катышканын айтууда. Бул тууралуу ОЗОД билдирди. Талибан тарабынан Балхтын губернатору болуп дайындалган Мухаммад Дауд Музамил 9 мартта кеңсесинде болгон жардыруудан набыт болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары Балхтын коопсуздук департаментине шилтеме берип кабарлашкандай, кол салууда дагы 2 жайкын тургун набыт болуп, 30дай киши жараат алган. Ауганстандагы Талибан өкмөтүнүн чалгындоо башкы башкармалыгы Твиттердеги билдирүүсүндө операциянын жүрүшүндө Им Хорасан Ислам мамлекетинин жергиликтүү уячасы жетекчилигине таандык 3 согушкер жок кылынганын белгиледи. Талибандын бул билдирүүсүн көз карандысыз булактар аркылуу текшерүүгө мүмкүн болгон жок. ТАСС агенттиги талиптердин атайын кызматына шилтеме кылып, Фараб провинциясындагы атайын операциянын жүрүшүндө Балхтын губернаторуна кол салган кишилердин баары кармалганын жазды. Талибандын жооптуу адамдары бул топтун мүчөлөрү тажик жарандары жакында Балхтын башчысына кол салуу үчүн Ауганстанга жөнөтүлгөнүн билдирүүдө. Тажикстандын бийлиги Талибандын мындай билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Буга чейин Душанбе Ауганстанда Им тобуна тиешеси бар деп кармалган тажикстандыктар тууралуу маалыматтарды бир нече жолу ырастаган. Алардын көбү Тажикстандын өзүндө да оор кылмыштарга шектелип издөөгө алынгандар болгон. Булак Назар Ньюс KG. Казакстандын өкмөтү толугу менен отставкага кетти.
Казакстандын өкмөтү 8-чакырылыштагы парламенттин 1-сессиясы башталаар алдында отставкага кетти. Мындай маалымат Аккорданын расмий сайтына жарыяланды. Эми жаңы өкмөт шайланганга чейин мурдагы өкмөттүн мүчөлөрү милдетин аткарышат. Эске салсак, Алихан Смайыловдун өкмөтү январь окуясынан кийин эле түзүлүп, 1 жылдан ашык иштеди. Буга чейин саясий серепчи Газиза Бишев парламенттин 1-жыйынында парламенттин спикери шайланып, өкмөттүн отставкасы кабыл алынаарын билдирген. Андан кийин президент премьер-министрдин талапкерлигин көрсөтөт. Булак Суперкейжи. Владимир Зеленский Орусияга барган Си Цзиньпинди Украинага чакырды. Украина бийлиги президент Владимир Зеленский менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусун уюштурууну каалайт. Бул тууралуу Зеленский билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Биз аны бул жерден көргүбүз келет. Мен аны менен сүйлөшкүм келет. Мен Си Цзиньпин менен акыркы жолу Украинада согуш башталаар алдында сүйлөшкөм. Бирок 1 жылдан ашык убакыт бою биз байланышпай калдык, деген Зеленский. Ал ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларуста тактикалык өзөктүк курал сактоочу жайды жайгаштыруу чечими тууралуу билдирүүсү Си Цзиньпиндин Москвага болгон иш сапарынын жыйынтыгы менен байланыштуу экенин айтты. Булак Суперкейжи.